Assalamu алейкум жалпы жамаат. Бүгүн биз Өзгөн мал базарындабыз. Өзгөн мал базарындагы малдардын алып-сатуу баалары кандай? Ошону билген аракет кылабыз. Өзү билгендей эле бүгүн Ошто учкунда мал базар болуш керек эле. Өзгөндө да болуп жатат. Адамдардын аз келүүсүнө байланыштуу. Өзү билгендей эле мал базарга сөзсүз маска менен кириш керек, антисептик болуш керек. Биз масканы тагып ишти баштайлы анда. Аны эмесе кеттик туугандар. Туугандар, ушул үйдү өздөр көрүп тургандай эле 85 миң сомдук бээси кармап турат. Канчага баа болгонун айткан жок. Торпогу эркек, мына өздөр көргөндөй эле. 5-чи баласы экен. Уй аябай жакшы. Торпогун көрүп турсаңар семиздеген. Сүт уйлардын торпогу жакшы болот. Аны баарыбыз билебиз. Мына бул жактан караганда деле желин аябай чоң экенин көрүп турсаңар. Сүт 10 литрге чейин, 10 литр ашыраак сүт берет, жакшы тойгондо. 85 миң сомдук бээси кармап турат, бирок канчага баа болгонун айткан жок. Уй аябай сонун экен. Бул уйду биринчи баласы экен, 60 миң сомдук бээси кармап турат. Торпогу эркек экен. Уй өздөр көргөндөй жаш уй. Бул дагы болушунча чоңойот. Мүйүзү жок тогол уйдан экен. Бул уй базардагы эң уйлар, жакшы уйлардын бири десек жаңылышпайбыз. 15 литр сүтү бар деп айтат. Эси 2 жолу саганда эрте кечтиги 15 литр чыгат. 95 миң сом. Торпогу 6-чы баласы деди, эркек экен. Мен бир айланып көрсөтө кетейин. Өздөр көргөндөй уй аябай сонун уй, пародостагы чоң уйлардан экен. Баасы 95 миң сом. Кээ бир адамдар бар экен, туугандар, эмнеге мал тартасың, эмнеге тартышың керек, биз сатканда тура эмес болуп калат, аяк деген сөздөр болуп атат. Мен жеке оюм ал тура эмес деп ойлойм. Мал базарда бул болбогон нерсе коомдук жайда. Бул бер жактагы нажын 57 миң сомго азыр баа болуп атат. Биринчи баласы экен. Торпог эркек 57 миң азыр баа болуп турган жагы, бирок сатылай элек. Баа болуп атат, күтүп атабыз канчага сатылып калат экен деп. Бул азыр 54 миңге баа болуп атат. Эси 57 миң бересиң деп талашып атышат, бирок сатылай элек. Торпог урга жеген уй жаш, экинчи баласы. Бүгүн мал базарда мал аябай аз гана өздөр көрүп турасыздар. Ошого болушунча баарын тартып бергенге аракет кылабыз. Сиздерден болгону комментарий лайк кылып турсаңыздар ошол жетет. 55 миңге беребиз деп талашып атышат, 54 миң берип атышат. Түшүнүгү жок, бирок дагы эле талашып болуп атат, соода болуп атат, сатылай элек. Бул үйдө 65 миң сомдук бээси кармап турат. 8 литрге, 10 литрге чейин сүтү бар дейм. Торпогу эркек, 6-чы баласы. Өздөр көргөндөй эле. Саап ичкенге болот. Торпогу деле чоңоюп жакшы болуп турат. Үйдү көрүп турасыздар. Желини жакшы экен. Базар арзанбы, кымбатпы, аны сиздер комментарийга жазып кетсеңиздер болот. Базар кымбат же арзан деп биз бир нерсе дей албайбыз. Бирок бул үйдө 65 миң сом деп ээси кармап турат. Бул үйдө 75 миң кеми бар деп ээси кармап турат. Базардагы эң жакшы уйлардын бири десек жаңылышпайбыз. 3-чү торпог экен. Торпог ургач азыр 66 миң сомго баа болуп атат. 10 литр ашык сүтү бар деп ээси айтат. Желдерин көрсөтө кетем. Мына өздөр көргөндөй эле желини жакшы. Күйрөсөн аралында көрсөм. 4 желин тең иштейт болот. Сүтү аябай көп. Бул жаш, дагы чоңойот. Чоңойгон сайын өзү дагы чоңоюп, сүтү дагы көбөйөт. Баарыбыз билебиз аны. 75 миң сом деп бээси кармап турат. 66 миңге баа болуп атат. Бул уй талаш уруша кетишти. Базарда бул нерсе дайым эле болуп турат. Эми адамдардын бетин такканга туура келбей калат, кичине ызычы болуп кетти да аны. Канчага сатылат экен, ошо бизге кызык болушун күтүп атабыз. 66 миң
жакшы берди, бирок эси ага көнбөдү. Сода болуп жатат дагы эле. Бул мыначын биринчи торпоо экен. 65 миң сом деп эси айтты, бирок базар 55ке чейин сурады, берген жокпуз дейт. Багасы туура келбептир. Торпок ургачы биринчи баласы. Булажын сүтү 5-6 литр сүтү бар, жакшы чыкканда. Торпок ургач экен. Уй жаш, мүмкүн чоңойгондо дагы сүтү көбөйүп калаттыр. 65 миң сом деп эси айтты, 55 миңге чейин базар сурады, берген жокмун дейт. Бул 70 миң сом деп эси кармап турат. Торпок ургач экен. Салганда бир челек сүт берет эди, ал 10 литрдин тегерегине сүт берет экен. Уй бирок сүтү действительно көп. 6-чы баласы торпок ургачы. Өзүңүздөр көргөндөй сүттү действительно көп берет. 70 миң, 67 миң берсеңер бере берем деп эси айтат. Мына туугандар, бул действительно уйдун сүтү көп. 70 миң сом деп 70 миңге ылайык эле деп ойлойбуз. Торпок ургачы 6-чы баласы экен. Бул уй сатылды азыр. 75 миң сомго торпогун көрүп турасыздар, уйдун өзү менен тең болойн деп калган. Аябай сонун. 75 миң сомго татыктуу эле деп ойлосо болот. Бул торпогун көрүп турасыздар, аябай чоң семиз торпок. Бул 75 миң сом деп эси айтып турат. 10 литрге сүт гарантия деп эси айтты. Мүмкүн андан да көп жеп калар, жакшы тойгондо торпок ургач экен. Буну шериктердин 67 миң сомго саттым. Буну 65 берсең бере берем деп эси айтат. Уй аябай сонун экен, сүттүү уй. 6-чы баласы деп айткан. 75 миң сом деп эси кармап турат. Бул 54 миңге сурады, берген жокпуз деп эси айтты. Торпогу ургач экен, 5-чи баласы деп айтты. 7 литр, 8 литр сүтү бар экен. Аз уйду айланып көрсөтө кетем. 54 миңге кылды, берген жокпуз. Андан көбүрөөк кошкон болсо бере беребиз деп эси айтты. Базардагы эң чоң уй деп мен айтыштан жаңы албайм. Өзү көрүп турса 100 миң сомго сатылыптыр. Азыр 105 миңге сурап атат деп айтат. Бул жанагы 35 литрге чейин сүт бере турган уйлардан. Чоңдугун деле көрүп турасыздар, аябай чоң. Бул сүткө дагы болсо болот, сойгонго дагы болсо жамбашын көрүп турасыздар, аябай чоңдугуну. 100 миң сомго сатылыптыр. Беш литрге чейин сүт берет деп айтат эси. Бул уйдун былтыр тартканыбызда 930 кг чыккан дейт, живой веси. Буну касаптар алыптыр, соёгону. 800 кг тегегинде чыгат деп эси айтат. Мүмкүн бул андай чыкпайт, бирок эсин айтканына ишенебиз. Бул уйду эси 75 миң сом деп кармап турат, 65 миңге бабы алат. Сатылбай турат, торпогу эркек экен, уй аябай чоң уй. Өздөрү көргөндө бою узун, жаш экен дагы. Сүтү дагы көп деп айтат, бирок азыр эмип койгон деп бабы болушат. 65 миң сомго. Бул уйду 55 миң деп эси кармап турат, алтын тууган дейт, сүтү көп экен. Уй арык болгон менен сүттүү, торпогу да жакшы болгон үчүн. Торпок ургачы жакшы баа болгон жок деп эси канча баа болгонун айтпады, 55 миң деп кармап турат. Уй бирок сүтү аябай жакшы экен. Бул уйду 65 миң деп эси кармап турат, торпок эркек, сүтү аябай көп экен. Уйдун бирок карып калган, тиши жок деп көргөндөр айтат. Биз карап көргөн жокпуз ишени, азыр уйду айланайын. $65 миң татыктуу эле. Бул азыр сода болуп турат, 70 миң сом берип атыптыр. 72 эртең менен берген эмесмин деп талашып атышат. Бирок азыр 70 миңге баа болуп турган чагы. Торпогун өздөрү көргөндөй аябай сонун торпок, чоң экен. Сүт уйлардын торпогу чоң болот. $70 миң сомго баа болду азыр.
желин эле жакшы экен. Бул үйдү эмизип же сабай алып келет эле. Бул үй эмип саап жакшына келиптир. Желин өзү шалбарап эле турат. Сүтү жакшы экен. 70 миңге татыктуу эле, бирок сатыла элек, баа болуп атат. Бул элдер ороп алган үй азыр баа болуп атат. 65 миң сомго баа болуп атыр. 3-чү баласы, торпогу эркек экен. Толук көрсөтө албайм, элдер ороп алган. Торпогу деле жакшы эле экен. Сүтүнү көрүп турасыздар, сүтү дагы жакшы. 65 миң сомго баа болуп турат. Бул кулажыны 75 миң сом деп эси кармап турат. Эми эси билет, биз эч нерсе дей албайбыз. 75 миң, 80 миң десе деле боло берет. Бирок базар алган баа гана сатат. Торпогу ургачы. Биринчи торпогу 75 миң сом. Сүтү жакшы экен уйдун. Өздөрү көрүп турасыздар. Уй жаш. Бул дагы чоңойот, жондорот. 75 миң сом. Деп эси кармап, канчага баа болгонун айткан жок. Базардагы эң чоң уйларды, эң чоң уй десек деле жаңылышпайбыз. 85 миң сом деп эси айтат. 65 миңге берип атат, жалгыз баш. 3-тү же 4-тү туган экен, азыр содо болуп атат. 65 миң сом буга берип атат. Торпогу жок, жалгыз баш. Уй аябай чоң. Ородасы көрүнүп эле турат мындай караганда. Бул уйду энчи кылсаң деле болот, семиртип багып сойсоң деле болот. Мына жан баштагы чоңдугун көрүп турасыздар. Бул туэлек кулажында азыр 57 миңге баада берип өттүр. Бирок уй көрүп турабыз, аябай сонол. Бул туэлек кулажын 57 миңге багылышты бербеди. Эси 65 миң сом кармап турат. 59 алып кетти деп айтты, 57ге баа болуп атат, сатылбады. Ушу менен туугандар биз видеобузду аяктайбыз. Базар өзү болгон баарын эле тартып деп ойлойм. Базарда малдар аз. Эми карантинге байланыштуу ушундай болуп турат. Буюрса кийинки базарлардан жакшы базар болуп келет деген үмүттөбүз.